Саламатсыздарбы, урматтуу Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Биздин телеканалга Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарынын тургуну кайрылган Кармановдун айтымында уулум ак жерден камалып, ооруга чалдыгып калды деп айткан. Учурда Кармановдун баласы бөйрөк оорусу менен жабыркайт экен. Биз бүгүн Супер ТВнин командасы Чолпон Ата шаарына келип турабыз. Дал ушул үйдө биздин Карманов күтүп жатат. Саламатсызбы, эжеке? Кандайсыздар? Күтүп атсыздарбы бизди? Бишкектен келдик атайын сиздерге. Жаңы эле сизди күтүп аттык эле. Балам жаңы эле кемеден салып келди үйдө. Көрсөк болобу? Көрсөк болот. Кириңиз. Чолпон Атанын чет жагында жашайт турбайсыздарбы? Бул сиздердин үйүңүздөрбү? Квартирада турабыз. Бул хозяйны бөлөк карап тургула деп талкаланып тегерек чети. Каралып ишкенсиздер бул жерде. Жүрүңүздөр. Бияка киребиз же бул жака? Бияка. Келиңиздер. Эркин бул. Салам алейкум, Эркин. Кандайсыз? Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Оорубаңыз. Мындай кылайлы эже, эми уулуңуздун ушул абалы боюнча сиз айтып бериңиз, уулуңузду көп сүйлөтпөй эле коелу. Ушул жерге отуруп, бир маектешели. Бул төшөктө жаткан менин балам, уулум Эркин. Ушундай ооруга чалыктып, бөйрөгү ооруп, ооруп чамалып калдык. Эмне болуп бөйрөгү ооруп калды уулуңуздун? Бөйрөгү ушу Кашада бирөөнүн малын багып иштечүбүз, балам экөөбүз. Анан ал кишинин кашарын өртөп кетет. 2000 канчанчы жылдары. Кашарын өртөп кетип анан балам. Сиздер мал багып иштеген кишинин кашарын бирөө өртөп кетет. Ким өртөп кетет? Бирөөлөр. Өртөп кетип анан баламды өрттөдү деп балама жала жаап, сиздердин эме малды багып турган кожоюнуңуздар, Кожоюнубуз ошо кашаны өртөп кетип анан балама жала жаат. Баламды өрттөдү деп анан баламды апарып каматат ызычуу болуп. Аяктан биринчи камаганында актап чыгарат. Ошо ойдон чыгарбай коет. Үйдөн келип алып кетет, машинеге салып. Ошо ойдон чыгарбай коет. Мен барып ызычуу кылып эме кылам. Такыр чыгарбай коет баламды. Балам ошентип жүрүп Чолпон Атанын больницасына мен бир балама жанталашып акча издеп, жанталашып 2 жумушта иштедим. Жанталашып иштеп, бул акча табайын деп темселеп күн-түн иштеп жүрдүм. Анан бир күндөрү балаңар Чолпон Атага больницага жатып калды. Вообще болбой атат дегенден чууркап келсем, такыр болбой калыптыр балам, баспай да калыптыр. 2 ай ушу Чолпон Атанын эмесинде жатты. 2 ай милиция жанынан жылбай карап, качып кетет деп 2 ай карап жатышты жанында. Күн-түн иштеп, темселеп ушуга акча таап, ушинтип жүрдүм. Анан жакшы болуп, кайрап келип камап салышты. Больницага уулуңузду эмне деген диагноз менен алып барышыптыр? Айтышпайт. Эмнеге мынтип алып келдиңер десем айтпайт. Өзү эле ооруп калды. Скорый чакыртсак, скорый деген Чолпон Атанын больницасына жаткыргыла дейт. Сиз дарыгерлерден сураган жоксузбу? Бул эмне жагат? Дарыгерлерден сурасам, бөйрөгүнөн дегенде врач айтты да, бөйрөгүнө катуу чаап коюптур, ошондон зара кыла албай, бала кыйналып, баса албай келди дейт. Анан ошентип анан баламды баягы итап кылабыз дейт да, алып кетебиз, караколго уже апарыш керек деп тигилер жанын койбойт. Анан ооруканада жатканда уулуңузга жолугуп аттыңызбы? Жолугуп аттым барып. Абалын көрүп аттыңыз, ошондо Абалын көрүп, Кудай бербесин, абалын көрүп аттым, бирок кроватка эметип бешет качып кетет депчи. Кишени салып коет колуна, же чыгарбайт. Анан айтам аларга, кичине бир эшикке чыгарып койгулачы, бир 5-10 мүнөт эшикти деле көрсүнчү балам деп врачтардан суранып 5 мүнөт эшикке чыгарат, кайрап киришет, жанынан жылбайт. Киши өлтүргөндөй эле карады баламды. Чолпон Атанын больницасында жаткан,
Анан эртең уже Караколго алып кетишибиз керек деп документтерин даярдап атышыптыр. Караколго кайсыл жака алып кетебиз дешти? Караколдун эмесине, жана СИЗОсуна. Алып кетебиз документтерин деди. Анан мен документин чуркап эле врачтарга чуркап бүтүрдүм. Бүтүрүп эле анан врачтан сурасам айтты. Ой, Гүлнара, жакшы кара балаңды, бөйрөгү уже эме бөйрөгүндө бир кара так бар экен. Ал кайра эле кармайт. Жакшы дарылап, жакшы эметчисин, көзөмөлдө карашсын деди. Балам бир күн чолпондода жатты. Анан эртеси келдим чолпондо. Келсем уже баламды машинеге салып атышыптыр. Анан балам менен учурашып, анан Караколго кетти. Кеткенден кийин 2,5 жыл Караколдо жатты. Балам соту качан болот десем, мына болот, ана болот деп эле чое беришти. Анан бир күнү бардым сотко. Эмне эле чоюп атасыңар? 2,5 жыл болду уже Караколго тамак аш ташып, тиги болуп, же көрсөтпөйт. Анан кайра келем. Ошентип жүрдүм, 2 жумушта иштеп, тыйын тыпыр таап, эптеп-септеп, тамак ашына табам, тиги кылып, кийим кечегин апарып берем. Ошентип жүрүп 2,5 жыл болду. 2,5 жылдан кийин анан мына соту болот, ана соту болот деп чоюшту. Анан сотко келип, Чолпонтан сотуна келсем, адвокат жалда деди. Макул деп адвокат жалдап, аны адвокат аял болчу, ал адвокаты эң биринчи жалдаган адвокатым аял болчу. Ага бир 6.000 деди, макул деп 6.000 берсем, балаңарга жолугуп атам, балаңарга минтип атам деп кетет Караколго. Тамак ашын алып берем, курсагын тойгузам. Жолукпай эле келишкен да, көрсө. Жолукпай эле, баламдын акыбалын сурабай эле, тиги өзүнүн иштерин бүтүрүп алып эле кайра келишкен. Анан ошентип баламды тияка кетиргиле деп 12 жылга соттолсун деп жабык сот кылып салды. Бир күн эле Дастан деген бала чалып калды. Эже эрким аябай ооруп атат, баспай калды депчи. Ошондо аябай жаман болдум, жүрөгүм ооруп, аябай. СИЗОдон байланыштыбы? Анан эже акча керек болду, дары дармегине дегенден акча салдым. Ошол бала дарылап, эптеп, бастырып, анан Чолпондого алып келишти. Алып келгенден кийин анан жаңы адвокат жалдадым Караколдон издеп. Ошо кишини таптым, издеп таап, ал киши баламды көрүп эле айтты, сени мынча деп деле кыйнабайм, бирок жолума төлөп бер. Анан мынча акча бересиң деди. Айылда жеримди саттым. Ал кезде да жерди эч ким албайт. Үйүмдү саттым, эчтекем жок калдым ушу баламма. Бүт расход кылдым, жанталашып. Ошентип жүрүп балам чыкты, акталып чыккандан кийин көзү көрбөй калды, буттары баспай калды. Больницага апарып дарылаттым анан. Кайсы жака апардыңыз больницага? Бишкекке апардым. Бишкекке апарып дарылаттым, баламды дарылатып. Келгенден кийин эле бөйрөк отказ берди. Бөйрөк отказ берип, Чолпонтан больницасына жаткырсам, жакшы болбой койду, кусуп, такыр эле болбой калды. Анан бир жакка келип, анализ тапшырсак, кератини 1000ге чыгып кетиптир. Эже срочно Бишкекке алып жөнөңүз. Алып жөнөбөсөңүз балаңыз бүгүндөн калса өлүп калат деп бараштар. Бишкекке апарсам бөйрөк отказ берип, ошентип калдык. Ушинтип гемодиализге салды. Аяктан анан акыреңин аппарат салып, антип минтип, ушинтип анан орукчан болуп калды балам. Эч кимге каалабайм муну. Эч ким мен көргөн эмени эч ким көрбөй эле койсун. Мендей башка энелер сыздабасын, мен көргөн оордукту көрүшпөсүн. Балам биринчи группа инвалид болуп калды. Алган пенсиясы жеде дары дармегине жетпейт. 2 жумушта иштейм, темселеп. Күндөп, түндөп жүрөм ушу балам деп. Мендей эч ким мендей оордукту көрбөсүн, эч эненин жүрөгү оорубасын, ошентип. Мен атым Эркин, 32 жаштамын.
Мен ошо СИЗОдо 2,5 жыл жатып калдым. Ошактан ошо бээрөөм ооруп баштаган. Ошактан негизи билген, ошо катуу ооруп калганымчы. Ошону менен 2,5 жыл ошактан бери оорудум, приступ болуп жыгылдым ичинен. Анан ошондон 2,5 жылдан кийин чыгарышты 8-ноябрда. Зал суда чыгарды, актапчы, күнөөсү жок. Мен мойнума алган эмесмин да ага чейин уже. Чыгаргандан уже кайдан уже ден соолугумду алып, уже өзлөрү деле түшүн да болбой калды уже деп туруп, билип бүт сүйлөшүлүп туруп эле тигиге деле тиги заявление жазган кишиге деле айтканда уже бүттү, мунун бери отказ берди, бул инвалид болду деп, анан тиги ошондон эс алып туруп анан тынчып атат да баары. А уже мен келип уже башталды, ошондон эле уже что-то суу ичсем деле, мындай чай ичсем деле болбой калды. Мен башында билген жокмун да. Бөйрөк мындай эле ооруп атат экен деп койгонмун да, катуу кетерин билбей эле. Анан давлением уже 200-ге чыга баштады. Туруп жыгылып калам, давление кармап атат деп айтчумун башындачы, 200-ге чыгып кетет, билбей калып атам эмне болуп калып атканын деп. Жыгылып калсам сен качкандын айласын таап атасың деп жардам берип койбой ошо жыгылып жатканда шишип калгам, моунда уже көздөрүм, беттерим такыр эле болбой калган, уже чыгарышты. Анан үйдө жатып калдым, буттарым шишип кеткен уже. Анан отдышка болуп калдым, дем ала албай калдым. Бияктагылар дагы ал почки экенин деле билчүбү, билбечүбү, чолпон-тан больницасы. Булар капать этип туруп алды, ошондон кератиним 1800-ге чыгып кетиптир. 1800 менен барып, анан уже Бишкектен срочно диализ деп, ошондон диализге түшүп калдым. Бир 10 күнчө жаттым, эчтеке баспай да калгам, эчтеке иче албай, жей албай. Анан 10 күндөн кийин кичине акырында басып келатам. Азыр келинчегим бар, бир эркек балам бар. Ошо балам үчүн кээде ооруп жатып калганда, кыйналып калган кездерде сезилет, өлүп калчудай болуп. Уже анан баламды көрүп алып жашагым келет. Азыр буюрса мына кайрымдуу элдерден жардам сурап атабыз, боорукер элдерден. Мына мамабыз, апам анализ тапшырганбыз, бүт баары сакпадай дедет экен. Апаңыз донор болот. Донор болуп атат, анан буюрса Индияда жасалат экен операция, ошого $20,000 кетет экен. Ошо кайрымдуу элдерден сурап кетет элек, боорукер элдерден колунан келсе жардам берип койсо, ошол операция кылып алсак, иншалла может жакшы болуп кетеби деген үмүттөбүз, жакшы чоң үмүттөбүз. Пересадка болуп келгендерди көрүп атабыз, жакшы деп атышат, жакшы болуп кетет экен, кайра жаңы төрөлгөндөй болуп депчи. Ошого үмүттөнүп, Алладан тилек кылып суранабыз элдерден. Уулуңуз канча жашта азыр? Уулум азыр 1,5 жашта. Алла разы болсун, ушу деги Бишкектен бери келип, ушу жардам берип койгоңорго чоң рахмат. Миң мертеден ыраазыбыз. Кыргыз коомчулугуна кайрылып кетерим, баламчы, мен балам ушу эмесине жардам бериңиздер деп суранам. Чет өлкөдөн Индияда жасалат экен, ушу мен балама донор болуп берип атам. Операциясы Индия мамлекетинде болот. Операциясы Индия мамлекетинде жасалат экен. $20,000 каражат керек экен. Мен анча $20,000 эмес, 20 тиын акчам жок. Мен силерден суранарым ушу жардам бериңиздерди суранам. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышта болот.